Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр. Достор, биз бүгүн Жалал Абадтабыз. Жалал Абадтын Базар Коргон районунун Акман айылынан ушул Чыңгыз акеден Россиядан келген 3 аты бар экен, достор. Биз сиздерге толук маалыматын Чыңгыз акеден алып, толук маалыматын жеткизип беребиз. Сиздер чыгарылышты акырына чейин көрүп, ой пикирди комментарий калтырып, Чыңгыз акенин астындагы телефон номерлерине байланыш ачып көрсөңүздөр болот. Анда биз баштадык. Чыңгыз ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолук иштер жакшы ака? Жакшы. Чыңгыз ака, ушул бүгүнкү чыгарылыш тууралуу айтып кетиңиз эми. Бирсекеден. Эми айтсак, ушу өспүрүмдөр Россиядан келген. Россиядан келди. Россиядан Алтайскиден, Абакандан келген. Абакандан келди, а? Келгенине канча болду Чыңгыз ака? Келгенине ошо жазга мал келген. Ошол боюнча биздин погодага жакшы көнүш алып ошол жерде каралбай турду да. Ошо от арык болуп, Бир аз от арыгыраак, бирок, а? арыгыраак болуп турган. Ушуну жаңа сый. Бул жаңа сый. Жаңа сый. Ушундо 3 ат чыгат, бүгүн, а? 3 ат чыгат. 3 ат. Анда ушудан жаңа сыйдан баштайт экенбиз. Бунун пародасы тууралуу айтайлы биринчи. Эми бул чисто мондайда порода дебейбиз, Орловский аралашкан аралашма порода да ошо. Орловский аралашкандар, а? Орловский аралашкан. Ошондо бул Чыңгыз ака келди дагы улакка салым көрүлү элек, а пока? Жок, улакка эмеге салым көрүлөк. Эми мингич болуп, эми үйрөнүп, эми басыштарын эми басып үйрөнүп атат. Эми үйрөндү да. Тарбиядан бериш керек. Жакшылап тарбиялап, жакшылап эме кылып алса жакшы. Аттын мүнөзү кандай? Аттын мүнөзү Жоош, а карман? жоош. Российскийлердин баары ошо адамга жакын. Адамга жакын келет экен. Адамга жакын мүнөзү бош. Көңүлү жай аттар болот го. Жакшы. Жаңа сыймын экен, достор. Атты көрүңүздөр. Таза, жеп ичкендери таза. Жеп ичи баары жакшы. Эми жеп баштады. Ден соолугу жакшы, а? Ден соолугу жакшы. Ден соолугу жакшы. Азыктары Азыктары жакшы. Таза. Бир нары бери айдаңчы гана. Эми азыр буну чабып деле көрсөтүүгө болбойт экен. Көрүнгө деле болот экен булар. Жаңы үйрөнүп атат да. Жаңы үйрөнүп атат экен. Болду, кайта бериң. Узак кетпең. Кайта бериң. Достор, мына Чыңгыз акеден Россиядан келген ушул Орловский породадагы аттарды көрүңүздөр. Бул Чыңгыз ака ушул Базар Коргондогу белгилүү балбан жана саяпкерлердин бири экен. Чыңгыз ака, бул аттын эми бою канча чыгат? Бою 1.65-тин тегереги да 1.65 чыгат, а? 1.65 чыгат. 1.65 тегереги чыгат, достор, меге. Күлүсү менен. Бул атты эми баасын айтайлы, сиздерге бир жакын кылып. Кайманаты коюлду? Коюлган жок, кайманат коюлган. Ким алса бир жакшы кылып койсун, а? Ким алган болсо ошо жакшылап эме кылып коет. Эми сиз кылган болсо ошо жакшы кайманат коюлат. Мынеке, достор, көрүңүздөр кандай ат экен. Быйылкы мезгилге, ушул азыркы сезонго улакка дагы даяр ат экен, тарбиядан берип чапсаңыздар болот. Ушул экранда көрүнүп турган 3 ат чыкмакчы. Биз алар тууралуу да маалыматты беребиз. Чыңгыз акадан жаңа сыйдын баасын сурайлы анда. Чыңгыз ака, баасын канча дейсем? Бунун баасы ушу жакын эле 320. Жакыны 320 миң. 320 миң. Тең болот дейм, а? Жолуна бир аз сүйлөшүү жолдору болот. Доллар эсебине чагып, бүгүнкү курс менен мен сиздерге экран бетине жайгаштырып койдум. Баалашып көрсөңүздөр болот. Анда кийинки өспүрүмдөрдү көрсөтүүнү баштайлы. Анда, достор, экинчи ат дагы келип калды. Бул ат тууралуу дагы Чыңгыз акадан бир сыйра маалыматын алып баштасак. Чыңгыз ака, айта бериңиз, бул дагы ошол партияда да келген, а? Чогу. Ооба, бул ошо эмеден келген. Бунун жашы азыр пышты. Пышты. Жазга жаңа сый. Жазга жаңа сый. Тишин дагы күрүтүп коесуз, башкырабы? Мынеке тиштерин сүрүп бүтүп туруп жемеге. Сүрүп эме алып калган, ошо бизден сүрүп бүтүп туруп.
Көкіректері келішкен, а? Путу голы бар. Путу голы, қазықтары бар, таза. Чыңгыз ака, мұны миніп көрдіңіз бі? Бұл эми мына реки минилген. Ошол боюнча минилбей бул жазда ошо боюнча туруп калды да. Багуда турат дең азыр, а? Ha. Багуда турат. Азыр ушу мына көкпедеде арканда алып Көктө экен да эсеп, а? көктө да. Эми жем жеп ошентип эме алып турат. Биреги бастыңындарын көрөлүчү, Чыңгыз ака. Мынакей достор, бою деле бийик. Азыр боюнун бийиктигин дагы сурайбыз канча экенин. Бул дагы ошол Россиядан келген Орловский болсо керек азыр. Чыңгыз ака, бул дагы Орлов, а? Орловский. Аралаш, баары ошо. Аралашмалар да. Бою канча чыгат эми? Боюн айтыңызчы. Бою 1.70 чыгат. 1.70 чыгат, а? Бийик экен, а бой, а? Бою 1.70 чыгат. Плюс-минус 1-2 см плюс-минус Болушу мүмкүн. Атак 1.70 чыгат. Мен боюма салыштырмалуу мен 1.75 да. Ошо салыштырмалуу. Ат бирок чукурда турат. Туяктары чукурда турат. Сиз бийикте турасыз. Негизи. Ооба. Салыштырмалуу да. Салыштырмалуу. Кармаганга жоош. Кармаганга жоош. Жоош. Неге дегенде буга чейин биз атты көрдүк. Алыстан биз келе атканда эле бизге карап жүгүрдү да адамгачы. Конфет береби балким, а? Эми жаңы ээсин может издеп аткандыр дең, а? Так. Чыңгыз ака, бунун деле баасы айтылат эми. Жакшы кылып айтыңыз эми, канча дейсиз? Мен ошо кымбат деле эме алгам, бул ошо 320 миңден ошо экөөнү коелу деп ошентип атам. 320 миңден экөөнү коелу. Экөөнүн баасы бирдей, а? Экөөнүн баасы бирдей эле. Ушундай кармап туруң, мен бир айландырып жакшылык көрсөтөйүн. Кашкабактарын. Жал кыркылган экен да. Ооба, ошо кышты болуп жазда. Неге? Дене мүчөлөрүн көрүңүздөр. Баардыгы келишкен. Путу голу жакшы. Путу голу, Стойкалары жакшы. стойкалары баары жакшы, санеттерин көрүңүздөр. Буну дагы Чыңгыз ака бир аз бирок отарыкка кирет, а? Отарыкка кирет. Отарыкка кирет. Ооба, талаада эле арканда алып туруп, көккө түшкөнүнө бир 10-15 күн болду да. Ичинде жем жеп эле жайында ошо эме. Да, кайрак жерде эле турганбы? Арканда Кайрак ба? жерде эле туруп калышты да. Баасы 320 миң. 320 миң дагы. Булар Россиядан келгенине канча болду дедик? 5-6 ай болуп 5-6 ай болуп калды, а? Бирок адаптация болуп колун көндү бизге. Колун үйрөнүп азыр мынакей как местный эле. Месинде болуп калды, а? Местный болуп. Жакшы. 320 миң неге. Доллар эсебине чагабыз. Экран бетине жайгаштырдык. Бышты ушу жазга жаңасы. Бышты мынеге. Баглашып көрөсүздөр. Бою 1.70 плюс. Анда кийинкини көрсөтүүнү баштайлы Чыңгыз ака. Үчүнчү аттындагы маалыматын беребиз. Кандай экен жакса алдагы номерлерге байланышка чыгасыздар. Экинчи атты көрсөтүп өттүк. Эми Чыңгыз ака үчүнчүсүнө өтөлү, а? Үчүнчүсү ушул жерде эле аркан алып турган жеринен эле көрсөтөлү сиздерге. Булардын баары жоош экен. Бул дагы ошол Россиядан келди. Ошолор катарында. Чыңгыз ака, бунун жашы канча эми? Канча чыкты? Жашы 2 жаш кунан. 2 жаш кунан. Жаныбар. Бул өзгөчөрөөк экен, а бирок, а? Узундугу узундан келген. Чоңду туголу стейгалары. Туголу. Эти жакшы экен, а? Эти түзүк эле. Кичине мен Орто. айттым, го баардыгы эле бир эле ошо көпкө келген 15-20 күндөй болду. Ана туголу казыктарын көрүңүздөр. Така көрө элек, а булар, а? Кунан даже мен үйрөтүлө элек. Үйрөтүлө элекпи? Жаныбар. Бою канча чыгышы мүмкүн? Бою 1.61 ушундай чыгат. 60тан жогору экен да? Жогору. 1.60 таза десек да болот неге. Буну минип үйрөтсө, тарбиядан берсе болот экен. Сындуу экен бул дагычы. Сынын көрдүңүздөр. Ушул жерде арканда алып турат экен да? Ооба, ошо арканда алып. Жемди жейт. Жаныбар. Мынакей достор. Bunun дагы баасын сурайлы Чыңгыз акадан. Эл сурай турган кылып бир жакын кылып айтсын, жакса байланышка чыгасыздар, баалашып көрөсүздөр. Чыңгыз ака, анда баасын айтыңыз эми.
Bunun boğası dele ошол эле. Bul da 320 ming. Бул деле 320 миң ошо. Bul dele 320 ming mineke. Üçöөнүн тең баасы 1 экен десе ба? Kaçtı bir de. Bir de yemek. gelgen, bir maçına da gelgen, bir yerine de gelgen. Mineke dostlar. Annem janağı kemi bolat. Kim болот? Kemi bolat. Айтылган баасынан түшүп бересиздер. Көрөбүз кичине. Жакшы ат кылам, жакшы өстүрүм алам дегендер болсо ушулар жакшы. Мынан куту колу бардыгы. Куту колу, казыктары минеке. Казыктары бардыгы. Артқы көрүнүштөрүн да көрүңүздөр. Баары келишкен. Дагы экасына чейин чоңоят жакасы, чоң. Ден соолугу таза, а? Ден соолугу таза. Жеп ичи баары жакшы. Ичкен. Минеке. Баасын уктуңуздар. Чыңзаканда соодаңызга береке аке. Бүгүнкү чыгарылышта биз экөөбүз ушул Россиядан келген 3 Орлов, а? Аралаштар. Аралаштар, да. Үчөөнүн тең баасы бирдей эле экен. Жаштарынан бир аз разница бар. Кунан пышты. Bundan bıştı жаңасы. Boyları bari 1.60'dan жогору, 1.70'den daha жогору, ha? 1.70'ke çamalaydı. 1.70 ушуну пышты şu 1.70 плюс минус менен. Onu жаңасы болсо 1.65 плюс менен. Мына 1.60 плюс менен. Ушундай да. Жакшы. Анда соодаңызга береке. Жакшы бир клиенттер келсин. Кийинки чыгарылыштарга чейин көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар. Эфирдин алып баруучусу мен Сайдулла Рустамов болдум.